Бүгүн 27 мартта мэриянын кичи жыйындар залында шаардык кеңештин 29-чакырылышынын кезектеги 8-сессиясы өттү. Сессиянын ишине 31 депутаттан 18 депутат катышып отурат. 13-ü жүйөлүү себептер менен келе алышкан жок. Күн тартибине киргизилген төмөнкү маселелер каралды. Балыкчы шаарынын административдик аймагына караштуу мекеме ишкана жеке жана юридикалык ишкердик менен алектенген жактар үчүн таштанды чыгаруу жыйымдын өлчөмүн бекитүү жөнүндө. Мурда бизде таштандыларды чыгаруу боюнча 100 сом болчу ставка. 25-жылы мунун мөөнөтүн, анан төлөө мөөнөтүн, анан эсептөө отчетунда, орусча айтканда, бекитип берүү боюнча. Былтыр бизде планда 213.700 миң план бекитилип, факт 396 миң төлөнгөн да. Балыкчы шаарынын участкалык шайлоо комиссияларынын курамдарын бекитүү жөнүндө. Участкалык шайлоо комиссиясы дагы 5 жылга резерв бекит. Азыркы резервти бекиткенибиз байланыштуу өзүңүздөргө белгилүү болгондой Байым Борок шайлоо комиссиянын төрагасы дагы алмашкандыктан байланыштуу. Бул биринчиден, экинчиден аймак шайлоо комиссиясынын да резерви жана составы жаңыдан бекитилди, ошондой эле участкалык шайлоо комиссиянын дагы резервтерин кайрадан бекитүү маселеси. Болгон эле маселе ушул. Көрктөндүрүү жана санитардык тазалык муниципалдык ишканасынын 2024 аралыгындагы бюджеттик каражаттарды пайдалануу жана алдыдагы милдеттери тууралуу маалыматы жөнүндө. 2024 жылга карата бюджеттен 46 миллион 690 миң сом каралган. Анын колдонулганы 43 миллион 645 миң, 93% аткарылган. Бүгүнкү күндө 23-22 жылдары чыгарылган таштандынын көлөмү 26 миң куб болсо, быйылкы 24 жылы 7 миң 20 кубка өскөн. Балыкчы шаарынын аймагындагы маалыматтык, жарнамалык конструкцияларды жайгаштыруу жана эксплуатациялоо, имараттардын тышкы көрүнүшү, башкача айтканда дизайн кодду бекитүү жөнүндө. Ошол жерлерди срочный порядка инвентаризация кылып, ошолорго контурларды коюп, анан муниципалитетке срочный порядка албасаңар, 1-майдан кийин ошонун баары мамлекетке өтүп кетет. Жаңы земельный кодекстин негизинде өтүп кетет. Шаардын борборлук жана ички көчөлөрүн жакшылдандыруу жана көрктөндүрүү, эс алуу жайларын жасалгылоо. Дагы дизайн код жасайбыз, именно ушу көчөлөрдүн жакшылдандыруу, анан көрктөндүрүү боюнча. Архитектураны да караш керек болот. Архитектурадагы городской каралып туруп, ошо менен чогуу албайм ушундай айыптаттар ушул кандай десем анда кеңеште карап бергиле, мен жазайын дейт. Шаардык кеңештин депутаттары күн тартибиндеги маселелерди талкуулашып, суроолорго жооп алышты.